Сокулук району студенческий айылы. Бул жерде маданият үйүнүн ичи ушундай спорт залга айланып калган. Мына 2005-жылдардан бери зав клуб жок, кандай штатты жоюп салышкан. Айылдын балдары ушул жерде спорт залга айлантып, ушул жерден тренировка кылышат экен. Отсана бир жылдан бери. Мына сыртында маданият үйү, ичине кирсең спорт зал деген. Бул маданият үй болду. Анан биякта волейбол ойношкон 5 жыл. Бул жана студенческий айылдын чоң залы маданият үйүнүн. Мына сахнадан бери алып мат жазып полный. Канча жылдан бери спорт зал дейсиңер? Бияк 5 жылдан бери. 5 жылдан бери. Жок, 10 жылдан бери. 5 жыл волейбол, 5 жыл баскетбол, волейбол болчумун. Канча бала тренировка бар? Азыр 30дан кичине ашык. 30тан ашыгыраак. Маданий иш-чара эчтеке өтпөйт. Таныс өтөт биякта. Болгону. Кружок бар, Я мактап сүйлөйбүз. Кружок бар, Таныс. Ошол эле тактыкан калгандарында. Спорт комплекси Иман. Саламатсыздар, мен атым Ешбаев Жапарбек Асылбекович. Бул айылдын тургунумун, студенческий айылында. Ушул сайыз убагында маданият үйү ичинде өзүнүн багыты менен иштечү. Бул эжекем айтып кеткендей ичинде ар бир баягы көп мероприятиялер, концерттер, кинолор коюучу. Андай эле сайыз тарткандан кийин колхоздорго таркап кетти. Андан ичинде өзүнүн багыты менен иштебей калды. Бирок баягы канча жылдан бери өзүнүн сахнасы, өзүнүн стулдары баары бар болуп өзүнүн багыты менен иштечү. Кайсы бир себептер менен мен ал убакта иштебей калдым. Ушул жердин тургундары, жаштарыбыз баягы спортчулар суранышып, айлык өкмөттөн бул жерде суранып алышкан экен. Биз баягы пайдаланып, баягы жаштарды тренировка кылып, могу жерден бизге бергиле деп ошондо берилген экен. Канча жыл болду эмиш? Бунун бер жагы эле уже 15 жылда болуп калды. жок, мен алганда уже 8-10 жыл болду. Да, 10 жыл болуп калды. Бул жактын уже ошол өзүнүн багыты менен иштебей, маданият үйүмүз айчында ал жакта азыр өзүңүз көрдүңүздөр. Сыртында маданият үйү деп жазып турат. Орусчасында. Ичине кирсек бүт спорт зал. Ооба. 15 жылдан бери зав клуб деген штат жок экен, жоюп салган. Ооба, бул жакта ичинде зав клуб жок бул жерде. Айыл эли эмне деп атат эми? Айыл эли көпчүлүгү тоже баягы өзүнүн багыты менен иштесе жакшы болмок дейт. Баягы азыр совхоздорго келип калат, концерттер келишет. Ошол убакта бизде деле болсо жакшы болмок негизи. Азыр эчтеке маданий иш-чара болбойт. Жок, бул жерде өтпөйт азыр. Жанагы Ноорус, эгемендүүлүк эчтеке Эчтеке өтпөйт. жок. 2 жылдан бери такыр токтоп калды. Андай нерселер жок. Азыр эми иштеп атат, ошол жаштар суранганын азыр ошол азыр тренировка болсо бул жакта баягы спорт министрлер бар ичинде. Бул биз эми маданият министрлиги тарабынан биз сунуш эле бере алабыз. Азыр жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт иштетиш керек да муну. Жанагы азыр айыл өкмөттүн бюджети өзүндө штат ачып берип, как болсун, техничка коюп дегендейчи. Айыл өкмөт эмне деп атат эми? Дотация дагы эле эмес, айыл өкмөт экен го. Мында негизи буквально чыкканына бул эле болду. Ага чейин ичинде дотация болчу. Манас айыл өкмөтү. Жок, Фрунзе. Азыр Манас болду. Быйыл уже кошуп койду. Атбашы менен Фрунзени кошуп, азыр Манас деп болуп калды. Азыр эми ошо 2 ай өкмөттү биктирип, азыр Манас болуп калды. Биз айыл башчы болуп жүргөнбүз. Ооба, мында айыл башчы болчу. Азыр эми айыл башчыларда кыскартып, азыр мен айыл башчылыктан кеттим. Биз эми азыр тиги кошуна Фрунзе айылдын зав клубу турат. Ооба. Ал жакта эле акыбал ушул сыяктуу. Мал клуб эми канча дагы ал жерде мына иш-чаралар өтүп турат. Өзүнүн эмесинен багытынан иштеп атат ал жерде. Спортко айланган эмес. Жок, ал жакта эмес ооба. Ал жакта керек, колдоо керек ал. Ооба. Сиз китепканасыз, китепкана жөнүндө айтып кетсеңиз. Ушунун ичинде турупсузбу эми? Мен 2018-жылдан айда которулуп келип иштеп атам. Мурун 2013-жылдын 1-декабрынан баштап Сокулук районунда иштеген. Анан мени бияктын китепканачысы эми товар эмеси китеби жетпей калгандыгына байланыштуу мени ушул жака которушкан. Шундан бери ушул жерде иштеп атам. Маданият үйү бул жасылганы менен маданият үйүндө эмес,
эч кандай иш чара өткүзбөйт. Иш чара өткөнгө жай жок. Деңиз айылындагы жатканага барып чогуу өтөбүз. Аралыгы жакыныраак эле, Аралыгы бир 10 километрдей болот го. иш чара болгондо эле ошого чогуу барасыз. Барабыз, чогуу барабыз. Аякта Гүлмира Осмоналиева деген келин иштейт. Ошо биздин бул айылдык маданият үйүн ордуна коюп берсе эң жакшы болмок. Элдин да суранычы ошол, көйгөйү ошол. Башында жакшы болчу. Менчик сыяктуу пайдаланышат да бул. Менчик деле болуп калды эми. Акча төлөп коюп анан эмешип жана футбол эмне бирдекелерди. Спорт боюнча ойношот, ошону уюштуруп алышкан. Бул айылда башка спорт зал жок да. Бул мектептики бар эми, мектептики чачмай калып, чоңдарды киргизбейт. Биякта деле ошо менчикти иштирип алды окшойт ошо. Акча төлөшөт баары.